Зейнеп Асанова 22 жыл мурда Курманбек кичи шарчасына көчүп келген. Буга чейин борборлоштурулган канализацияга уланбагандыктан саркындуу суу атайын казылган септикке чогулуп, толгон учурда ашыкча чыгымга туш болгонун айтат. Мен бул Курманбек кичи шарчасына көчүп келгениме 22 жыл болду. Биз саркындуу сууларды септик кылып, тез эле толуп турганда машиналарды чакырып, сордуртуп, бизге кыйынчылыктар болуп атты. Жаңы район болуп, жаңы конуш болгон үчүн биз өтө эле кыйналып, тез сууларыбыз толуп калат, тез машина чакырууга туура келип калат. Азыр мына борбордук канализацияга уланып, бизге канализация келгенине аябай сүйүнүп, аябай кубанып турабыз. Курулуш иштери сапаттуу болорун убадалаган кала башчысы аз убакыттын ичинде колдонууга берилерин билдирди. Андан сырткары жай мезгилинде суу өчүп калуу сыяктуу көйгөйлөр да чечилерин айтты. 10 күнгө жетпей суу түтүкчөлөрү дагы ушунун аркасынан эле тартыла баштайт. Быйылкы жылы биз Кудай буйруса элге пайдаланууга беребиз. Эми баягы биз жыл башында элдерге жылдык отчет берип, иш планын бекитип алганбыз да. Ошондо ушул экинчи фаза боюнча суу түтүкчөлөрү, канализациялар, садик, мектептер, парктар, жолдор бүт бар жоо камтылып кеткен, тротуарлар, ошонун баардыгы мынакей секин жылып кетип атат. Жалал-Абад шаарындагы суу түтүктөрү жана канализация системасы союз маалында орнотулгандыктан эскилиги жетип алмаштыруу зарылдыгы болгон. Мындан улам Евразия өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан каржыланып, Жалал-Абад шаарынын суу менен камсыздоо жана саркындуу суу системасын реабилитациялоо долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Аталган курулуш келишимдин негизинде 2023 жылды аяктоосу керек болгон. 2022 жылдын ноябрь айында мөөнөтүнөн эрте бүткөрүү пландалууда. Үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен биз азыр 1 миллион 316 миңге суу түтүкчөлөрү болгон, 626 миң бул канализация. Үнөмдөлгөн акчанын эсебинен биз шаарга очистной бүт жаңы курабыз, азыр проектиси жасалып бүтүп, тендерге берүүнүн алдында турабыз. Эске салсак, саркындуу суу түтүктөрү шаар боюнча 8 чакырымга жаткырылат. Аны менен бирге курулуштун үнөмдөлгөн каражаты Спутник кичи шаарчасында жайгашкан саркындуу сууну кабыл алган жайды реконструкциялоого жумшалмакчы. Жаңылай Болотбекова, Тагайбек Ахматов, Жалал-Абад шаары.